Баланын улгайып бой жеткен соң ата-эненин күткөн үмүтүн акташы же актабоосу бүгүнкү жасалып жаткан мамиледен, кам көрүүдөн көз каранды. Эмнени эксең ошону оросуң демекчи, бардык нерсе биздин аракетке жараша болот. Баланы тарбиялоодон мурда өзүңүздү тарбиялооңуз керек. Учурда ата-энени үй бүлөлүк институтка даярдоочу колдонмолор миңдеп саналат. Алардын бири менен окурманыбыз бөлүшөт. Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн сиздер менен бир китептин баяны рубрикасында коноктом. Мен Адинай, Гапыр Мадаминов агайыбыздын «Ата-энелер сиздер үчүн» аттуу китебинен баяндама айтып берем. Гапыр Мадаминов агайыбыз 1997 жылы Баткен областына караштуу Лейлик районунда номер 3 эксперименталдык гимназия мектебин ачкан. Ошол энелер мектебинде балдарга кандай билим, тарбия берилиши керек, жаш өспүрүмдөргө, кичинекей балдарга кантип билимге кызыктырсак болот. Мына ошол билим берүү жолдору бул китепте жазылган. Чыгыш ойчулдарынын бири баланы тарбиялоодо камырга туз салган сыяктуу болуу керек деп билдирген. Өтө таттуу болсо көңүлгө тиет, ал эми өтө кем болсо такыр бар жогу билинбей калат. Бала да ошондой. Кызыл камчы болсоңуз анын көңүлүнө тийип коесуз. Ал эми эрке талтан калтыруу аны жашоонун маанисин жеңил түшүнүүгө алып барат. Адатта мисалы бала 1-класска барганга чейин ручка кармап, боёп, түстөрдүн айырмасын билип, жок дегенде санаганды билиши керек. Эгерде бала 10 жашка чейин чет тилин үйрөнсө, анын кабыл алуу органдары жакшы иштеп турган убак болгон үчүн аябай тез үйрөнө алышат экен. Тилекке каршы бизде жетилип өскөндөн кийин гана тилди үйрөнүү туура деп эсептешет. Негизи андай эмес. Адатта кээ бир үй бүлөлөрдө баланын сабак даярдоочу бөлмөсү жокко эсе. Бул дегени бала ар кайсы бурчта сабак даярдап отуруп, мээсинин өзгөрүшү, көрүүсү, зрениясы начарлайт деген. Мисалы бир бөлмөдө жарыктын жакшы тийүүсү, столу, партасы, телевизору, радиосу болушу керек, жана өздүк китепканасы болуш керек. Бул нерсеге ата-энелер аябай кайдыгер мамиле кылышат. 11-16 жашка чейин бала кадимки чоңдордун сезген булчуңдарын, кан басымдарын сезе баштайт. Ал убакта баланын психологиясы өзгөрүшү мүмкүн. Ал көбүнчөсү ата-энесинин жана мугалимдин пикирин эмес, жора жолдошторунун пикирин туура деп, ошону угуу керек деген натыйжада өсөт. Чектөөлөрдү да коюу керек. Албетте чеги менен, баланы албетте чек коет десе, уруп согуп, урушуп алмаш керек. Бала менен акырын, туура сүйлөшүү зарыл бул учурда. Балага окуу, билим алуу, ар тараптуу өсүүгө шарт түзүп берүү менен оң багыттарды көрсөтүп, анын өзүнүн тандоосуна мүмкүнчүлүк берүү керек. Жана албетте материалдык жетишпестикти толуктап коюу менен ата-энелик милдет бүтпөйт. Балаңызга фундаменталдык билимден сырткары мээрим, адамдык мамиле, сүйүү, ишенич, коргоо, туугандык, инсандык милдеттерди да үйрөтүү зарыл. Бул китепти мен ата-энелерге гана эмес, жаш турмушка чыгам деген, үйлөнөм деген жаштарыбызга да сунуштамакчымын. Анткени көп жаштар үйлөнүүгө, турмушка чыгууга даяр болбой баш кошуп алып, бала тарбиялоодо бир топ аксашат. Бул китепти окууга эч качан кеч эмес. Баарыңыздарды окуңуздар деп сунуштамакмын. Психологдордун белгилөөсүндө адам бой жеткен соң эң көп кездешүүчү көйгөй бул коомчулукка адаптация болуу, эл менен мамиле түзүү. Ошондуктан перзентиңизге жөн гана катташ түзүүнү, коомчулук менен мамилени үйрөнүүдөн баштаңыз. Баланы башкаларды угуп, ойлорун жана сезимдерин айтып, макулдашып, башкалардын пикирин урматтоого үйрөтүңүз. Анын демилгесин колдоп, чечим кабыл алууга мүмкүнчүлүк берип, өзүн маанилүү сезүүгө жана ар кандай кырдаалды тууралай билүүгө жардам бериңиз.